Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин назарыңыздарда кайрадан парламенттин күн тартибинде программасы башталды. Бүгүн адаттагыдай эле күн тартибинде биринчи маселе болуп аргыл маселелер сааты турат. Бул аргыл маселелер саатында депутаттар аймактардагы болгон көйгөйлөрдү чечип берүүнү өкмөткө сунушташууда. Ар кандай маселелер саатында сиз бир катар көйгөйлөрдү айтып өттүңүз, өкмөткө жолдоп өттүңүз. Алардын аткарылышы кандай болуш керек? Эми көйгөйлөр көп, себеби биз акыркы 2 ай жерлерди кытырдык. Мына эң негизги көйгөй болуп биз ошол ат башы аймагында терминал курулат деп биз элди үмүттөндүрүп, ал жерге бир эмес 3 премьер-министр барып көргөн. Бирок ошого чейин өкмөт тарабынан ошо терминал курулуучу жердин тагдыры чечиле элек экен. Ошон үчүн мен мындай сунуш киргиздим. Ошол жерди нарын сезге өткөрүп бериш керек. Андан ары ошо нарын сез иштеп, биликтеп, өкмөт карап, маалымат даярдап, анан бул курулуш качан башталат, терминалдын качан бүтөт, кандай жакшы эл үчүн мындай пландар болот дегени ошо тактап бөлүп бериш сурадым. Көчөбис Айтматовдун 90 жылдыгына байланыштуу Чүй облустук драма театрынын тоолор кулаганда чыгармасын, ошо Кыскайып деген спектаклин барып көрдүк. Эң өкүнүчтүүсү ошо Чүй областын Килейген Чүйдүн карамагында жашап туруп, имараты жок экен. Театрдын актерлорунун, жамаатынын арыз муңун угуп, мен өзүм ыйлагым келди. Ошол канча жылдан бери көчүп конуп, ар кимге жалдырап жүрүшөт экен. Көчө мына Курчак театрында коюшту. Эми ушу 20-21-инде чоң премьера жасайлы деп ар кайсы театрды сураса, алар 20 000 сом аренда сурап атыптыр да. Анан бул эмне деген парадокс. Чүйдүн аймагында туруп, театрдын имараты жоктугу. Ошол үчүн мына өкмөткө протоколдук жөн эмес, протоколдук тапшырма бердим. Ошол Чүй администрациясы өкмөт караштырып көрүп, Чүй театрына имарат таап берип, ошол биздин өнөр адамдарды иш жагдайы менен камсыздандырыш керек. Ар кандай маселелер саатында сиз бир катар көйгөйлөрдү айтып өттүңүз. Анын ичинде аэропортко байланышкан маселени да айттыңыз. Негизинен бул маселелер эмнеден келип чыгат? Эми өкмөт анын так милдети бар. Мамлекетте элибиздин коопсуздугун уюштуруу, көзөмөлдөө. Мына биз акыркы учурларда күбө болуп атабыз. Бул авиарейстер боюнча. Ош, Жалал Абад, Баткен авиарейстерге биздин элибиз катышып, ал жерде нааразычылыктар абдан көбөйүп атат да. Самолеттордун акыбалы. Двигательдер күйүп кайра келген күбө болдук. Өзүм мына Ошко учуп атып, Төө Ашынын үстүндө кайра кайтып, ушул самолет бузулган себеби менен кайра кайтып келдик. Кече жакында Ош шаарына учуп аткан самолет уча албай калды. Биздин жарандар менен чогуу туруп, самолетто отуруп, ошол жерде уча албай калды. Бул айтканым, бул азыркы алдын алуу иштерди эч кандай жасалган жок. Авиапарктарды көзөмөлгө алган жок. Бул авиарейстерде биздин элибиз, биздин жарандарыбыз каттап атат. Алардын эгерде кандай бир өмүрүнө бир шек келип атпайбы азыр, коркунуч келип атат. Ошондуктан бул маселени тез арада өкмөт карап, жаңы авиапарктарды уюштуруп, жаңы самолетторду коюп, Бишкек Ош эмес, Ысык көлгө учсун, Каракол шаарына, Таласка учсун, Нарын шаарларга учсун. Мына ошол жерден дагы самолеттун өзү акташы дагы, мындай айткандай, бул өзүнчө бизнес болуп калат да. Бирок ал экинчи жагынан дагы коопсуздукка караш керек. Тойлорго байланышкан көйгөйлөрдү санап өттүңүз да. Анан мындай ой эмнеден улам пайда болду? Бул эми үй бүлөдө деле бир мааракени өткөрөрдө өзүнүн капчыгына ылайык иш кылат да. Ошол насыялардын эсебинен эмес, өзүнүн капчыгына ылайык. Биз мамлекеттик деңгээлде мен 2018 жылда өкмөттөн алган официалдуу
расмий кагаздарга таянып айтсам 105 маареке каралыптыр да. 105 маареке ошол ар бир шаардын, ар бир мекемелердин бир 100 жылдыгы, 50 жылдыгы, 80 жылдыгы, 200 жылдыгы деген маарекелер да. Ар бир маареке жок дегенде бир 2 миллион сомдон каралат. 105 маареке бул 210 миллион сом акча каражат мамлекеттик бюджеттен. Андан тышкары айтылбаган, сарпталбаган ошо жергиликтүү спонсорлордон алган канча деген акча каражат. Мындан тышкары ушул адамдардын канча деген ресурстары сарпталып атат да. Анан эми азыр мамлекетибиздин экономикасын билебиз, бюджетин билебиз. 210 миллион сомду 30 миллион сомдон чоң бала бакча салсак, бир 10дон ашык бала бакча туруп калат экен да. Эми ошол нерсеге өкмөт бир саясий эрк алып, мораторий киргизгенге мен сунуштама бердим. Бул аппарат президенттин биякта жогорку кеңештеги өкүлүнө дагы бул сунуштама болду. Мен ойлойм, өкмөт ойлонуш керек. Кыргызстар үчүн эң чоң маарекелер бул өтүп атат. Көчмөндөр оюндары өттү. Эми Чыңгыз Төрекуловдун 90 жылдыгы бул керектүү нерсе деп эсептейм. Ошондон кийинки тойлорго бир чектөө киргизишибиз керек деген мен ойду айттым да. Маркум журналист Уланбек Эгизбаевдин иликтөөлөрүнө байланышкан көп аныктамаларды бердиңиз да. Бул боюнча аткарылбай жаткан иштер боюнча да өкмөткө сунуш бердиңиз. Мисалы, азыр президент коррупцияга каршы күрөшүү боюнча багытталгандан кийин коррупция менен каршы күрөшкөн журналисттерди өкмөт алар менен эсептешип туруш керек. Алардын ар бир коомчулукка чыгарган материалдарына өкмөт баа берип, коомчулукка түшүндүрүү иштерин кылып туруш керек. Мына Улан Эгизбаев тирүү кезинде ушул эле парламенттен мен Уланга коркутуулар болуп атканын, ал көп сенсациялуу материалдарды алып чыгып атканын, бирок ошого Ички иштер министрлиги, күч органдары маани беришине керектигин мен 3 жолу айттым ушул жерденчи. Бирок бирөөсүнө дагы мына Улан алып чыккан көр саткандар, музей боюнча, андан кийин мына темир жолдогу коррупция боюнча катар факты менен көзгө сайып көрсөтүп урлуктун бетин ачып берген. Бирок азыр элестетип көрүңүз, бирөөсү дагы иштеланган жок. Бирөөсү дагы жоопко тартылган жок. Ошонун бардыгы бизди өкүндүрөт. Ошон үчүн өкмөткө мен азыр катуу айттым. Бул боюнча сөзсүз түрдө коомчулукка түшүндүрүш үчүн элибиз унутуп калат деп ойлошот окшойт. Унутпайт. Мына темир жол боюнча конкреттүү фактыларды биз да бердик. Улан Эгизбаев иликтеген музейди карабайсызбы? Ошон үчүн азыр көрсө бул тендер өткөргөндөн кийин ошо германиялык бир фирма күнөөлүү экен. Булар эмне өзүбүздүн жетекчилер күнөөлүү да анын баарыначы. Ошончо уруксат берген. Көр саткандар боюнча бир дагы адам азыр жазага тартылбаптыр. Керек болсо булар ошол убакта чакырып сурак алып коюшкан эмес. Ошондой иштердин бардыгын көзөмөлгө алыш керек деп айттым азыр. Арабандагы көйгөй боюнча көп кайрылып, бирок жыйынтык болбой атканын айттыңыз да. Эми бул боюнча эл аябай көйгөйлүү маселе болуп бизге кайрылып жатат да. Анан кийин Арабан районунда 130 миң эли бар. Анан бизде жер жок. Участок дагы жок, жайыт дагы жок. Анан эгин эккен жерлер дагы аз. Ошон үчүн элдерге чек маселесин бериш биздин күндө көйгөйлүү болуп атпайбы? Ошол боюнча мен 2 жылдан бери айтып анам Сооронбай Шарипович премьер болуп турганда өкмөттөн комиссия түзүлүп берген. Барып көрүп, айыл өкмөттөрүнүн жерин көрүп, канчалык тууру, канчалык суулуу жер же кургак жер ошого карап туруп, тууру болсо чыгарып бергиле деген. Ошол боюнча ар бир айыл өкмөт боюнча комиссия түзүлүп, өкмөттөн барып, ар бир министерстводон барып көрүп келип, жыйынтыгын чыгарып берилиш керек деп жыйынтыгын чыгарган комиссия. Ошол боюнча анан биз бердик. Анан министерство экономика менен Минюстан узак кармап койду бул боюнча. Ошон үчүн мен өткөндө дагы айткам, бул боюнча кабинетте отурбастан чогуу чыгып барып көрүп келиш керек. Эми азыр барып көрүп келиш керек деп атат. Бир айыл өкмөттүкү, Чекебат айыл өкмөттүкүндө 20 гектар жер бар. Ошону трансформация кылыш керек. Бирок ал жерде 1,5 миң элдин учетто турат бүгүнкү күндө. Эгер биз ону бөлүп бере турган болсок, 250 адамга жетет экен. Андан кийин олордун бөлөк жери жок. Ошон үчүн эл айтты эле, өкмөттүн программасы болгон билесиздер мурун ушу айыл жердеги жерлерге бир көп кабаттуу үйлөрдү куруп берсек, ошондо гана биз сулуу жерлер сактап калабыз деп. Ошондой кылып берсеңер дагы жакшы болот эле, узак мөөнөттүү жанагы ипотечный вариант кылып деп. Анан ошол боюнча бүгүн дагы көтөрдүм. Эми элге өткөндө биз Кыргызстан саясий партиясы чыгып барып көрүп келгенбиз, министрлер да барып көргөзүп келгенбиз эптегенде бир үйдө 2,5 сотик жерде, 3 сотик жерлерде 4 семья жашап атат.
4 семья. Эми ойлогула 4 семья эртең менен турганда сууга дагы очередь болуп атат, бар жок очередь болуп калып атат. Ошон үчүн аябай шарт оор болуп атат. Ошого мен айтканым, кээ бир жерде трансформация боюнча болуп атпайбы, жанагы бизнес кылгандар бар экен, тиги кылгандар бар экен. Жок, ондой эмес. Бул өкмөттүн жери, айыл өкмөттөрүнүн жери. Ошон үчүн губернатор менен бардыгы менен биригип барып көрүп, ошону тез аранын ичинде чечип бериңиздер дегендей. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер парламенттин күн тартибинде программасын көрдүңүздөр. Жогорку кеңештеги болуп жаткан жаңылыктар менен таанышуу үчүн сиздер кеңеш KG сайтына кирсеңиздер болот. Ошондой эле парламент радиосунан уксаңыздар болот. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.